Бекторунун алачыгында кулак кескендей жымжырт. Жерге ташталган терилердин үстүндө Элемандын 8 уулу жигиттери менен кызуу уйкунун үстүндө. Түндүн бир окума болуп калса да, Караган хан уктай албай ордунда ары бери оналактайт. Акыркы күндөрү кемпир экөөнүн башынан эмнелер гана өтпөдү. Жоголуп кеткен балдарынын капыстан табылып, үйгө кирип келиши экөөнү тең жинди кылып кое жаздады. Өзлөрү эле келбей, күтүрөгөн мал айдап келип, бардыгын таң калтырды. Бир заматта эле кедей болуп калган Элеман кайра бир заматта эле бай болуп бапырап жатып калды. Мунун баарын жасаган Төштүк аны Кудай Таала атайлап эле берип койгондой. Кийинчерээк Төштүк эмнегедир санаачыл болуп кетти, капачыл болуп кетти. Анан кандай Кудай жалгап эле сыр сандыктын оозу өзү эле ачылып калса болобу? Төштүк атасы Элеманга келип, агаларын өзүн үйлөнтүүнү суранды. Элеман ары ойлонуп, бери ойлонуп таң калды. Балдары ушул жашка келгичекте бул туурасында ойлонбогонун карасаң карганчалдын. Элемандын тукуму уланыш керек экенин өзү ойлобосо, ким ойломок? Элемандын кирпиктери катып, ары бери оналактайт. Балдарды үйлөнтүү керек деп айтып коюу ар кимдин эле колунан келет дечи, бирок ошол 9 колуктуга канча калың, канча кийит берүү керектигин ким эсептеп көрүптүр дейсиң? Албетте, үйлөнтүү керек. Алды минтип аппак сакал абышка болуп калыптыр. Төштүктүн кылганы болсо бул. Атасына кеңешпей этпей туруп, жердин 7 түбүнөн Бектору деген сулууга жолукканы. Элеман Бекторунун жалгыз кыз экендигин, жалгыз жашаарын, уруктууганы жок экенин, же байлап койгон жаман эчкиси да жок экенин көрөөрү менен бул кыздын Төштүккө тең эмес экендигин байкады. Жаштык, мастык деген ушул. Элеман жолдогу туш болгон Бекторунун алачыгында өргөнү да ойлобой, токтобой өтүп кетишти эле. Каяктан каптаган туман экени белгисиз. Жол көрүнбөй айланып жүрүшүп, кайра эле Бекторунун алачыгына туш болушту. Алачыкта катуу уйкудагылардын бир калыпта дем алганы, коңуругу тышта шаркыратманын үнү гана угулат. Элеман аларды Бекторунун кантип тосуп алганын, анын аркардай туягына куюп келген кымызынын таттуулугун баары көңтөрүп ичишсе да, туяктагы кымыздын мелт калт тийден түгөнбөй кала бергенин эстеди. А 5 бармактын таттуулугучу канча жешпесин табактын ичи ойлуп да койгон жок. Кыздын меймандостугу, ыйбааты Элеманга аябай жакты. Жакшы келин боло тургандай жан экен. Төштүктү кой үйлөнсүн, а башкаларын эмне кылат? Анын үстүнө Төштүк алардын эң кенжеси го. Бир кезде Элеман башына кылт эткен ойдон улам ордунан ыргып турду. Эгер анын 9 уулу болсо, өзүндөй эле дагы бирөөнүн 9 кызы бардыр. Кийит жагын болсо, 2 ата тең бөлүшүп көтөрөт да, ошону менен иштин баары оң жагына чечилет. Ушундай ойлору менен өзүн жубаткан Элеман коркурап бат эле уйкуга кетти. Эртеси кербен жолун улады. Элеман Бекторуга меймандостук үчүн ыраазычылыгын айтты. Жигиттер болсо жолго чыгууга даярданып жатышты. Бектору болсо улам-улам Элеманды карап коет. Элеман атка мингенде гана Бектору мындай деп айтты: "Урматтуу ханым, бирдемени унуткандай болуп турасыз да", деди. "Чын эле, ырас эстетпедиңби балам? Төштүктүн бери бийгени бар эле", деп чепкенинин ичинен жибек жоолук алып чыгып сунду да, атынын башын ары буруп, Бекторунун алачыгынан алыстай берди. Жолоочулар көп жолду басышты, көп сууну кечишти. Көрбөгөн, барбаган өлкөлөрү калган жок. Элеман бул жолунда түшүнө да кирбеген көп кереметтерди өз көзү менен көрдү. Бир гана 9 кыздуу адамды кезиктире албады. Бир күнү арып ачкан жолоочулар Агай хандыкына өргүп калышты. Хандын аялы аларды өргөөгө алып кирип, кымыз сунду. Кымызды кылкылдатып жутуп жаткан Элеман бир кезде чакап калды. Караса эле, боз үйдүн керегесинде келишкен 9 жуп сөйкөлөнүп турат. Хандын оозунан сөзү түшүп, колдору менен сөйкөлөр илинген жакты улам-улам жаңсаглайт. Эмне болуп жатат деген Агай хандын аялы коноктун жоругуна түшүнө албай коркуп да кетти. Элеман түшүндүргөн соң боз үйдөн сыртка кыйкырып атып жөнөдү: Агай хан, сүйүнчү, 9 уулдуу хан келиптир." Агай хан өргөөгө шашып кирди да, кыздарын 9 уулдуу киши табылса, калыңы жок эле бере турганын, үстүнө 9 топос сылай жүктөлгөн алтын күмүштү сеп катары кошумчалаарын да айтты. Сүйүнүп кеткен Элеман
Кел Агайхан, убадалаштык деп төштөшүп коелу. Кыздарыңды калың төлөп аларыбызды гана угуп койгун. Алтын күмүш дүр дүнүйө 20 төөгө жүктөп келдим. Чечип түшүрүп ал, эми каң кудаңды күтүп ал деди. Эки хан убадаларын бектешип, кучакташып, төштөшүп, тойго камынып калышты. Ошентип улуу той болду. Ала тоодо эт болду, ала көлдөй чык болду. Чакырылган коноктор бири калбай бүт болду. Балдарына хандардын бакыт конду, кут конду. 8 бала 8 кыз кол кармашып киришти. Арасында мал жанды карайм деп үйүндө калган төштүк гана болгон жок. Ага колуктуу боло турган Кенжеке да көрүнгөн жок. Атасынын чечимин уккан Кенжеке чоочуп кетти. Өзүн, келечектеги жолдошун көп оор сыноолор күтүп турганын билди. Анын алдын ала билген касиети бар эле. Талаа бетин керней сурнайлардын үнү жаңыртып, чылк алтындан жасалган барабандар күпүлдөтүп кагылды. Агайхан кыздарын араптардын асыл кандуу тулпарларына отургузду. Алтындан жасалган ат жабуулардын чачылары жер чиет. Чыдай албай, чүрөктөй 8 кыздын көркүнө күн тутулгансыды. Тебетейлерден самсаалаган күмүш коңгуроолордун үнү алда кайда шыңгырап угулат. Күмүштөп сайма сайылган, керемет оймо салынган кыздардын ичиктеринин этеги жер чиет. Элеман Агайхан тойго келгендер менен амандашып, жүз көрүшүп чыгышты. Кубулжуган ырлар көңүл эргитет, жүрөк сергитет, оболо ушту. Балбандар күчтөрүн сынашып, алдуусу алсызын сулатып, селкинчектер канаттууга окшоп бирде көккө көтөрүлсө, бирде жерге түштү. Ар нерсенин аягы бар, башы бар. Элеман элине жөнөп калды шатырап. Агайхан берген малды алдыга салып, кийит кечесин төөлөргө артынып, жылмак болушту. Бир гана Кенжеке атасы бергендерди албай, ар нерсени тандай катуу карышты. Кызынын өргөөсүнө кирген Агайхан байбичеси экөө кубарып себерип, кан сөлү качкан кызын көрүп, катуу чочулашты. Күмүштөн бүткөн күнүбүз, алтындан бүткөн айыбыз, көзүңдүн жашын көрбөйлүк, каалабасаң төштүктө канчалык калың болбосун, ачыгын айт, бербейлик. Ар кандай шартка көнбөйлүк. Сиздерге рахмат, атакебай, апакебай, деди Кенжеке шишиген көздөрүн көтөрүп. Тагдырдан кайда качып кутуласың? Эртеби кечпе баары бир тутуласың. Кайдан тапмак элем? Эр төштүктөй күйөөнү, колумдан келишинче ага жөлөк болом, ага терек болом. Анын досторунан кастары көп болот, бирок анын мага болгон сүйүүсү күчтүү болот, бек болот. Кенжеке бир саамга унчукпай калды да, анан атасына минтип кайрылды. Бөлүшкүңүз келсе кайгымды, сураганды бериңиз, ошондо калыс болот кебиңиз. Сенден эчтекемди аябай калайын, айланайын каралдым, деп жиберди атасы моон жүүнү бошой. Мага коро-коро коюңуздун, үйүр-үйүр жылкыңыздын кереги жок. Мага берем десеңиз, чал куйрукту бериңиз. Накта болсо кебиңиз, чаар ингенди бериңиз. Кара бийени кошо бер, ийниңдеги кыл торко чайыңгине чечип бер ата, деди Кенжеке. Агайхан эмне дээрин билбей буйдалып калды. Кыл торко чайыңгине анын чоң атасына ченде жок сыйкырчы белек кылып берген эле. Чааринген менен кара бийени укумдан тукумга көздүн карегиндей кастарлап келишет. Алардагы мал жандын пири мына ушул экөө. Чал куйрук болсо анын жаны, кайда жүрбөсүн, кайда болбосун анын канаты. Кызынын сураганы өтө эле көп. Бербесе ыйлай төпкөлөп, бир четинен беришти да көрөтеп. Эмне деп жооп беришти билбей, хан катуу байымга батты. Кенжеке чөп башындай дирилдеп, көзүн атасынын көзүнөн албай жер карайт. Аңгыча энеси чыдай албай кетти да, чал куйрукту жетелеп келди. Чал куйруктун артынан чаарынген менен кара бие өздөрү жетип келишти. Буларды көргөн атасы Кенжекеге чайыңгини да чечип берди. Агайхан экөөнү бакыт тилеп, бата да берди. Кенжеке чал куйрукка минди да кыл торкону куржунга бапестеп салды. Чаарынген менен кара биени кошоктоп жетелеп алды. Кыздын болгон себи ушул болду да калды.
Элеман аккар көк муздуу тоолордон өтүп, күрпүлдөп аккан дайраларды кечип, такырайган талааларды кезип, уулдарын, келиндерин коштоп, кербени менен кыргыз жергесин көздөй шашылыш келе жатты. Бир кезде бетегеси белден буралган, жытаңкыган чөптөргө толгон жапжашыл өрөөнгө түшүштү. Бир кызыгы айлана кулак мурун кескендей жымжырт болуп, же учуп конгон чымчыктар көрүнбөйт, же каркылдаган карганын үнү кулбайт. Булак гана акырын шылдырап агып жатат. Элеман кербенине ушул жерге токтоп, үйлөрдү тигүүнү, малды жайып, өргүп алууну буйруду. Кенжеке кайнатасы хан Элеманга басып келип: "Ата, ушул жерге өргүбөй эле койсокпу? Бул жердин уурусу калың эле, каракчысы мол эле" деди. Элеман: "Келбей жатып баштаган керет келин экенсиң, барбай жатып баштаган байкуш келин экенсиң" деп ачуусу аябай келди да, кенжекенин тилин укпай койду. Үйлөрдү тигишти, эс алууга киришти. Күн да тынч болду, түн да тынч болду. Кенжеке гана бир кызыктай түш көрдү. Ал кербенден артта калып, булакка атын сугарганы барса, алдынан ай десе айдай, күн десе күндөй сулуу кыз чыга калат да, булбул часынан сайрап, алдыңдагы чал куйрук кенже, ал өзүңө кут болсун, кошулар жарың эртөштүк кенже, ал өзүңө кут болсун дейт. Кыздын көздөрү карагаттай коймолжуп турганы менен карашы кектүү. Ошондо кенжеке: "Астымдагы чал куйрук атакем берди, мен миндим. Сеникин тартып алдымбы долу? Менин күйөөм эртөштүк, атакем кошту, мен тийдим. Сеникин тартып алдымбы долу?" деп тилдеп салды. Кенжекенин сөзү кызга жакпай калды көрүнөт. Катуу жаалы келип, бирок сыр алдырбай: "Жолдо жүрүп чарчаган көрүнөсүң. Суусун жутуп алчы кенжем" деп колундагы кесени кош колдоп сунду. Аны кенже кечпей туруп жерге төгүп ийгенде, уу төгүлгөн көк чөп саргайып калды. Мындай болоорун күтпөгөн Бектору чыдай албай: "Сен менден бактылуу болдуң, жок жерден минтип баатырлуу болдуң. Берип кет аны өзүмө кенже, көрүнбө анан көзүмө кенже" деп чыңырды. "Кудайым кошту, мен алдым эже. Сеникин тартып алдымбы? Бере албайм аны эч кимге эже" деп кенжеке жооп кылды. Пери өң далеттен кетип, сурданаары менен алеки заматта шамал болуп, кенжекенин чачтарын ары-бери уйпалап учуруп жиберди. "Макул, сен айткандай болсун кенжеке" деп сөзүн улады Бектору. "Элеман уулу төштүккө бул дүйнөдө тийбеймин долу. 7 күндүк жалганга убара болуп жүрбөймүн долу. Элемандын сырттаны бул дүйнөдө сеники, о дүйнөдө меники болсун" деди. "Төштүккө белек берейин кенжем. Алыска сапар жүргөндө кенжем, жүзү колун аарчысын кенжем. Кытай жоолук берейин кенжем. Устукан мүлжүп жүргөнгө кенжем, болот кестик берейин кенжем." Анда кенжеке: "Бул дүйнөдө мен алдым эже, кыяматта бербеймин эже. Жоолугуңду катып ал эже, кестигиңди бачым ал эже" деп жооп берди. Ошондо Бекторунун кабагына кар жаап, тоо башына чагылган чартылдап, күн күркүрөп жиберди. Кенжеке чал куйрукка шарт минди да, учкан тийден зымырап кете берди. Артынан Бекторунун гана заңкылдап кыйкырган үнү жаңырыктап угулуп турду. "Шашпа кенжеке, качпа кенжеке, баатырыңдан да айрылаарсың, ушуну эсиңе сакта кенжеке." Түшүнөн кенжеке алма чөлмө терге түшүп чочуп ойгонсо, боз үйдүн ичи жымжырт. Тышта эл жолго чыгууга кам көрүп жатышкан экен. "Бул жерден тезирээк кетип калалык" деп ойлоду кенжеке туруп жатып. Ошол маалда Элеман аттарын суугарып турса, сууда бир өпкө агып келатат. Битиреген абышка аны кармап алып иттерге берүүнү ойлоп, сууга кирет. Укурук менен сайып кармап алам десе, өпкө токтобой эле агып кете берет да, камыштарга барып туруп калат. Абышка артынан жетип, кармаар менен өпкө тарс сайып чоңой баштайт. Чоңойгондон чоңоет. Бир кезде өпкө суудан атып чыгып, Элеманга жылаан сыңар мойнуна оролот. Жүрөгү түшкөн Элеман карап турса, өпкө маселе сыйкырчы желмогуз кемпир экен. Жез тырмактары менен Элемандын чачын тутамдап, абышканын көөдөнүнө секирип минди да, буттары менен анын кекиртегин бекем кысты. Ошентип тоону тоодой, ойду ойдой аралап чапты. Хан Элеман кыйкылдап, өлөөрүнө көзү көрүндү.
кукуйлаган үнү кылбайт, чиркейдин зыңылдаган үнүндөй гана үн чыгарат. Айланайым байбиче, жанымды кое көр, өлүп баратам, жан соога. Үңкүр толгон пулум бар, короо толгон коюм бар, өрүш толгон жылкым бар, жайыт толгон уюм бар, баарын сага берейин, кое бер. Желмогуз кемпир эчтеке дебей туруп эле Элемандын сакалынан бир тутам жулуп алат. Мойнундагы жес кемпирчен хан арым өңкүп чуркайт, берим өңкүп чуркайт, жүрөгү азыр эле кабынан чыгып кетүүчүдөй туйлайт. Айланайын Желмогуз, көчүрүп келаткан келиндеримди ал, ага кошуп 8 уулумду ал, жанымды эле тим кой. Кемпир буттары менен күчтөп Элеманды улам-улам муундат. Бир мезгилде шарт эткизе Элемандын муруттарынан бир тутам жулуп алат. Анан жылаан сыңар анын кулагынын түбүнө шыбырайт. Сен өлгөндө баары мага калат. Кымбатыраак дагы эмнең бар? Айтпай жашырган дагы эмнең бар? Тез айт, болбосо башыңды жулуп алам. Элеман ач аюудай чаңырып алды да, 9 уулумдун кенжеси, бир кудайдын пендеси, төштүгүмдү берейин деп онтолоду. Желмогуз кемпир кысканын асталатты эле, Элеман жерге кулап түштү. Жес кемпир, канабышка, сен төштүгүңдү мага кантип берериңди айтып ант берчи. Кана колуңду берсин. Кемпир сунулган колду жес тырмактары менен кычырата бек кысканда, кан атып кетти. Алы кеткен, ар жеринен каны кеткен хан убадасын араң бергенге жарады.